Барыңарга салам достор. Биз Кыргыз дебат шоунун кезектеги оюнуна интервью тартып жатабыз. Кандайсыз, Элтран байке? Жакшымын. Анан бул Кыргыз дебат шоунун жаңы эрежелери тууралуу айткым келип атат. Азыр биз мындай жаңы эреже киргиздик. Эгерде кимде ким утула турган болсо, интервьюну ошол тарта турган болуп жатат. Ошого байланыштуу мен интервьюну Элтран байкеден алып атам. Эми баштасак, биринчи суроом. Мени уткандан кийин сизде кандай сезимдер болду жана менин рэпим сизди капа алган жокпу? Чынын айтсам, сени уткандан кийин сезимдерим өзүнө келди. Сенин рэпиңди уккандан кийин алдыга карай мындай мотивация болду да. Мен дебатта жөн жүргөп жүрмүн, дагы өсө турсам болот экенмин, дагы деле өсө элек экенмин деген сезимдер пайда болду да. Ошол себептен жакшы. Акыл, рахмат. Эми өзүңүздүн каршылашыңыз тууралуу 3 сөз айтып койсоңуз? Өзүңүздүн каршылашыңызды 3 сөз менен сыпаттап бериңизчи. Мен каршылашымдын бою узун, демек акылы кыска, көлдүк, демек трайбалист. Болду, рахмат. Үчүнчү суроо. Эгер сиздин дебаттагы карьераңыз тууралуу фильм же тасма тартыла турган болсо, ал кандай деп аталмак? Кинонун аты сөзсүз түрдө Lollipop деп аталмак го дейм. Рахмат. Төртүнчү суроо. Элтран байке, сиз дайыма эле айтасыз, Манас клуб өзүнө тартат депчи. Бирок сунуңуз боюнча башкалар тартпайт, Ошол эмне үчүн? Башкалар деле тартат болгону Манас жактан тарткан, бул атлетсиздик болуп калат да. Ошол себептен ошентип айтам да. Эми кийинки суроо. Клуб-клубка болуп бөлүнгөн же болбосо клубизм дебатты кызыктуу кылып, аны өнүктүрөбү же болбосо тескерисинче артка тартып аны жок кылабы? Мындай саясий суроолорду абайга берсең туура болот, бирок менин көз карашымда айырмасы жок. Мен айта албайм эчтеке так жооп. Рахмат. Кандайсыз, Жомарт байке? Жакшынакай. Кош келипсиз. Эми баштасак. Сиз дебат шоуга биринчи жолу катышып жатасыз. Сиздин сезимдериңиз кандай болот? Менин сезимдерим катышуудан мындай мен өлө бир нерсеге катышып жатам деген сезим болбой эле. Бирок баягы өзүмдүн жеке принципиалдуу бир мотивдерим болуп атат да. Ошол дебат шоуга катышкан максатыңызды дагы бир жолу айтып кетсеңиз? Дагы жолу кайталап, мен деген эми мүмкүн сен жеңсең башкача мотивдер менен катышат белем, бирок Элтуран жеңгендиги үчүн менин мотивим бир эле болгон. Ал Элтуран экөөбүздүн оозубуздан чыккан сөздөр менин жеке принцибиме, Элтурандын жеке принцибине айланган да ал нерселерчи. Кандай десем, албетте бул экөөбүздөн, мисалы Элтуран жеңсе көйгөй чечилип кетпейт же мен жеңсем көйгөй чечилип кетпейт, бирок эң негизгиси мен ошол жакта айтып аткан нерсем Манас дайыма тартат, Манас итсиңер же Манас башкасыңар деген сөзүн Элтуран артка алам деген ошого туурабы көрөбүз. Эгерде мен жеңилсем, мен өзүмдүн сөздөрүмдү, бирок артка алчу деле сөзүм жок да, мен болгону акты ак деген, караны кара деген да. Жакшы, ошондо сиздин оюңуз боюнча эмне үчүн Манас клубу тууралуу өтө жагымдуу эмес сөздөр айтылат жана бул канчалык деңгээлде чындыкка жакын деп ойлойсуз? Бул жерден кандай десем, биринчиден өзүм эмнеге Манасты жакшы дерим айтып кетейин. Азыр эми асманды сүйлөй эле коеюн, карга же башкалар менен аналогия салыштырып, бирок эч ким өзүнүн үйүн эч качан кир дебейт, жаман дебейт да. Үйү чачылып жатса дагы үйүм сопсонун дейт, же болбосо бир үңкүрдө жашап атса дагы менин үйүм жакшы дейт да. Башкача айтканда, эми мен туруктуу бир үйүм болуп туруп, ошол үйүмдү коргоп атам, бирок үйү жок селсаяк мындай коргогонду билбейт, ошон үчүн оозунан чыккан сөздөр болуп атат да алчы. Эми селсаяк десем, элдер тетире түшүнүп калышы мүмкүн. Элтуран тууралуу айтып атам. Башында юр дебаттык клубу болчу, андан кийин БГУ болуп атат. Эми жакында мен чыгышка барам деген өзүнүн немелерин, кыялдарын айтып атат да. Эми мен сага деле ал суроону бере алам, же болбосо башка Алтын Ордодон Кубаныч Жумамединов болобу, Кубаныч Уйлубай уулу болобу, Бакай болобу, Баялуу болобу, кыскасы бардык дебатерге айтайын, эч кимиси, мисалы сен дагы айтпайсың, юр жаман депчи, жаманын көрүп турсаң дагы. Мен деле ошол сыяктуу. Бирок Элтурандын айтып аткан нерселеринде бир адам эгерде жаман болсо же бир адам соттогонду билбесе, мен ага кошулам. Бирок анын артынан мен мисалы сен акимай ойной албай атсаң же сен соттой албай атсаң, мен юрдуктар итсиңер же юрдуктар соттогонду билбейсиңер, юрдуктар адам эмессиңер деп айтпайм да эч качан. Рахмат. Кийинки суроо. Өзүңүздү 3 сөз менен сыпаттап берсеңиз. Өзүмдүбү?
Эл Туранды сыпаттатсаң жакшыраак сыпаттамакмын, өзүңдү Алдагы сыпатташ. болот. Эл Туран болсо жакшыраак сыпаттамак болуш керек өзүнчө. Бирок тилекке каршы мен көлдүкмүн. Мен болгону азырынча бир нерсе айтайын. Эгерде айта турган сөзүм болсо, сөзүмдү айткандай мен сөзүмө турам да. Андан башкасын билбейм, эл таразы элсинчи дейли дагы. Эл Туранга келе турган болсок, Аябай скромный жооп болду окшойт. Эл Туран байке. Эл Туранга келе турган болсок, эми мес иштегенде ооз то есть мес иштегенде ооз иштебей калат, ооз иштегенде мес иштебей калат да кыскасы. Же болбосо мындай жөнөкөй айтканда, жалпак тил менен айткандачы, оозу асманда, өзү жерде эле да, жана кыпчылыгы ар кайсы жакта жүргөн, билбейм, жана тишке тамак жеп атканда бир нерсе кыпчылып калат, ошол сыяктуу эле көрөм да мен Эл Туранды. Жогорудагы айтып кеткен комментарий жөнүндө сиз өзүңүздүн оюңузду айтып көрсөңүз. Сиз тууралуу айткан. Муну айтсам абдетсиз болуп калбайбы? Эл Туран себеп менин азыркы сөзүмө комментарий бере албай калат да. Бере алат. Бере алса, эми арманы бою болуп атса, анысына да макулмун. Акылымды ченей албай атса, анысына да макулмун. Көлдүк экенине дагы армандуу болуп атса, билбейм, каршы эмесмин. Өзүмдүн ою, өзүнүн тандоосу. Хорошо, рахмат. Эгер сиздин дебаттагы карьераңыз тууралуу кино же тасма тартыла турган болсо, ал кантип аталмак? Жашоочу. Жашоочу? Рахмат. Анан сиздин оюңуз боюнча Кыргыз лигадагы эң мыкты 3 дебатер кимдер? Мен эми муну эң мыкты деп эмес, мындай өзүмдүн критерийлериме бөлгөм. Ошол критерийлер менен айтып койбойм да. Мисалы, эң кыйын аналитик катары бир нерсени анализдөө жаатында мен үчүн Тилек Эгембердиев да. Экинчи мындай түшүндүрүү болобу, же болбосо биз айтып коебуз го өзүбүз мындай ирет менен полкаларга тизип ойнойт депчи. Эржан Байкулов да ал жагынан. Алдын ала кечирим сурайм, Акылбек Өмүрбеков, Жакшылык Айтбаев, алар менин именно дебаттык дебатер катары өнүккөн, же болбосо дебатер катары өскөн тарыхымда дейинби же тажрыйбамда дейинби, экөөнүн орду чоң. Бирок бардыгы аларды мындай топторго кошсат, мен ошондуктан кошкум келбейт. Үчүнчүсү Арет Эгембердиев да. Эмне себептен болгон ал мындай болор болбос нерсени талаша берет. Бирок ошону талашып атып аягында бир нерсени түшүнөт да. Туура талашканын же туура эмес талашканынчы. Анан ошо түшүнүүсүн кабыл алган үчүн мен үчүн ал күчтүү деп атайм. Рахмат. Эми акыркы суроо. Клубизм же болбосо клубтарга бөлүнүү бул жалпы эле дебатты, Кыргыз дебат лигасын алдыга кетире турган кандайдыр бир фактор болот, же болбосо клубтарга бөлүнбөй жалпы РДБ бир ынтымакта болсо жакшыраак болмокпу деген оюңуз? Бул боюнча жооп бергенде билбейм, эгерде биз тажрыйбадан карай турган болсок, Орус лига бөлүнүп эле келатат, Казак лига бөлүнүп эле келатат. Эми эгерде жеке менин оюмду сурай турган болсом, мисалы бир РДБ болуп калсак, ал убакта ичибизде өсүш болбойт да, бири-бирибизге билбейм. Кубан менин досум, же болбосо Эл Туран менин досум деген түшүнүк ооба азыр бар, бирок биз качан мындай жанурайбыз? Эгерде сен айтып аткан нерсе көйгөй мында качан өнүкмөк? Эгерде клубизм жок болуп, бирок биз кыргыз тили менен Орус лигага же Казак лигасына туруштук бере ала турган деңгээлде болгондо, ошолор менен бири-бирибизди түшүнүп, интеграция болгондо, анда РДБ менен ынтымактуу бололу деген түшүнүк ошондо актуалдуу болмок да. Азыр РДБнын ичинде клубизм болгону бул кыргыз дебаттын өнүгүшү да. Себеп Манас дебаттык клубу үчүн деп манастыктар мындай жан согалайт, Юр Империя дебаттык клубу үчүн деп юрдуктар жан согалайт, БГУ үчүн деп БГУлуктар ошентип өзүнүн намысын тепсетпегенге аракет кылышат да. Бул эгерде акылдын баягы деңгээлинде, чегинде, сый урматтын деңгээлинде болсо, эч качан мындай жаман жерге алып барбайт да. Рахмат. Экөөңөрдү азыр отургузуп алып, мен силерге суроолорду берейин. Турнир учурунда кызык таштаганда экөөңөр клубтар аралык кандайдыр бир суроолор көтөрүп чыккансыңар да. Анан Мен көтөрүп чыккам. Сиз көтөрүп чыккансыңар. Анан кийин бирок бул нерсеңер туура эмес деп ойлойм. Эмне үчүн? Анткени ким эгерде экөөңөр бирөөңөр сөзсүз түрдө утасыңар, бирөөңөр утуласыңар. Утулуп уткандан кийин бир клуб жаман аттуу болот дагы, бир клуб жакшы аттуу, же болбосо бир жак жакшы аттуу болуп калат. Бул РДБнын жалпы ынтымагынын ажырашына алып келет деп ойлойм. Ошого байланыштуу бул оюнда утканыңар үчүн
клубтарды аралаштырбай эле өзүңөрдүн жеке ким күчтүү, ким алсыз экендигиңерди далилдеген туурараак болот деп ойлойм да. Демилге меники болгондо мен кыздарыма киргизип кетейинчи кичинекей. Мен ошондо ооба айткан эмесмин, мен бирок эл туран утканда же мен утканда деле бул көйгөй баары бир чечилбейт да, экөөбүздүн нерсе мененчи. Мисалы, ооба деп мен сөзүмдү артка алайын же ооба деп эл туран сөзүн артка алсын, ал жактан бирок башка ар бир адамдын ичиндеги ою кала берет да. Бир адам эл туранды жаман көрсө, дагы деле жаман көрүп жүрө берет. Бир адам мени жаман көрсө, дагы деле жаман көрүп жүрө берет да. Түшүнүктүү. Демек, бул жеке принциптердин эле кагылышы. Түшүндүм. Демек, бул оюн аяктагандан кийин утулган дебатер экөөңүздөр, бирөөңүздөр өздөрүнүн алсыз экендигин мойнуга алат, туурабы? Эми дебатта алсыз экенин мойнуна алуу деген бул так эле туура эмес, түшүнүп койдойм. Эми ооба, ошол оюнда бирөөбүз күчтүү, бирөөбүз алыс болуп калышыбыз мүмкүн да. Бирок ал нерсе эми экөөбүзгө тең дебатты чыдап коюуга, же болбосо болду мен ушака кеттим, болду мен күчтүүмүн деп эгону көтөрүйгөнгө же түшүрүүгөнгө эч кандай мотив болбойт го дейм. Мен үчүн билбейм, эл туран кандай десем, дебатер катары мен үчүн күчтүү дебатер эмес, мен үчүн күчтүү бир идея жараткан адам эмес, бирок именно күчтүү презентация кылган адам катары билем да. Элди алдаганга же болбосо мындай элди кулагын ушалагангачы. Анан эгерде ал оюнда эл туран жеңе турган болсо, ошол оюнду жеңген болот, бирок мен үчүн күчтүү дебатер болбойт. Менден күчтүү болбойт. Демек, сиз өзүңүздү жеңем деп уверенный болуп турасыз. Сен деле чыгып атканда өзүм жеңем деп чыккан болушум керек. Демек, ооба. Сиз? Мен ошо биринчиде да айткан болчумун да, негизинен биринчи жеңгендердин катарына мен эч убакта кирбейм депчи. Азыр деле утуп кетсе деле таң калбайм. Эми бирок утам десе ута берсин да. Менин оюм Жомарт үчүн күчтүү болуш эмес, мен өзүм үчүн бир нерсе алып кетип да дебаттанчы. Ошол себептен мен Жомартка эч нерсе доказать этип отурбайм да. Рахмат. Эми резолюция тууралуу сөз кылсак, резолюцияны бул видеонун алдында ссылка в описании дейт го, ошол жака киргизебиз. Ал эми азыр биз позициялар тандабасак. Урматтуу Ариет мырза, бизге жардам берип койсоңуз. Кандай кыла? Жок, айырмасы жок. Сен ал. Мына монча аралаштыр. Жок, вообще айырмасы жок. Эл туран ала берсин мага калганы. Мен дайыма позиция тандаганда ушундай. Ким? Мен президент катары сөзүмдү айтайынбы же айтпай эле коеюнбу? Айт. Мына меники президент болду. Мен президент катары кандидатка болгону сыйды көргөндү, баалаганды билген, дайыма сыйдын кадыр баркына жетеринде көргөзөм. Мен баягы эле сиздин сүйүктүү кандидатыңар президентибизге жакшы оюн буруп берет деген үмүттөмүн. Ийгилик. Рахмат, дебаттын эски салты боюнча болуш керек. Все. Эми биз Энергокаптын аягында Кыргыз дебат шоусунда барыңыздар менен көрүшөбүз. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.